Салам, урматтуу Сол ТВ каналынын жалпы көрүүчүлөрү, мына ушул Зарыканда чыгарманын аткаруучусу Суран Садыбакка Сафагалыстын лайв концертинен сиздерге репортаж көрсөтөбүз. Андыктан бизден алыстагыңыздар. Келген меймандарды тосуп, улдун ийгилигине кубанып турган ата-энесин дароо эле сөзгө тартты. Абдан кубанычта болуп атабыз, аябай толкундануу болуп атат. Ушул быйыл Кутман баламдын чыгармачылык кечеси болуп өттү. Эми ошол балдарыбыздын улуусу ушу Сурандын ошол чыгармачылык кечеси болот деп азыр ошону күтүп убакытты карап аябай толкунданып атабыз. Анан уулуңуздардын чыгармачылыкка кандай жакын экенин, таланты, шыгы бар экенин кайсы убакта байкадыңыздар? Бул Суран уулум ушу кичинекей кезинен эле Манас таанууга катышып, ошондо аябай манасчылык менен таанылганда ула дегенде. Анан ар жагында таланты бар экен, көрөнгөсү. Бир чети каныбызда да болсо керек. Жакшы балам, Аллага шүгүр, Кудай жакшылыгын бере берсин. Şu günler köp bolsun деп эле биз уже тажрыйбалуу болуп калдык концерт бергенге. Жыл башында уулуңуздар, экинчиде дагы бир уулуңуздар. Ошо тажрыйбалуу болуп эле ким эмне кыларын билет өздөрү. Ким кайсы кызматта экенин билишет да, ошонун баарын так аткарып атышат. Колубуздан келген жардам берип атабыз. 2-3 күндөн бери Суран менен жанат өздөрү дагы квартира алып алышып, ошол жактан даярданышып, биз эч кандай тоскоолдук кылган жокпуз. Үйүндө балдарын багып аттык дегендей. Колубуздан келген жардам беребиз. Эми ушунча элдик болуп калган балдар мындан ары да өркүндөсүн, өссүн. Биз ушуну тилейбиз. Концерттин көшүгөсү туулган жер туурасындагы ырлары менен ачылды. Андан соң эл сүймөнчүлүгүнө арзыган айтылуу Зарыканданын тарыхын айтып, эл менен бирге аткарды. Жакшы сапаты бир сүйлөйт, бир мүнөз киши. Айткандан кайтпаган. Ошол жери жагат, ошол сапат. Өзүңүз да ошондойсузбу? Мен анчалык эмесмин. Бирок баалайсыз ошол сапатын. Анан Кутман жылдын башында берди, Суран байке эми берип атат. Сиз качан концерт бересиз? Меники буюрса, могу 23 февралга Нарынга театрга белгилегенбиз. Нарындан тушоо кесип келип алсам, анан кийинки күзгө деп пландап атабыз, Кудай буйрса. Агаңызды чыгармачылык кечеси менен куттуктап кетсеңиз болот. Чыгармачылык кечеси менен куттуктайм. Албетте бул багы чоң жетишкендик. Кыргыз эли бүт эле баалап атса керек. Ийгилик, концерт мыкты өтүп кетсин. Зарыканда деп концерттин аталышы бар. Бир куплет ырдап бере аласызбы? Ырдап берейин. Ажарыңа арбалып, дидарыңа зарланып, мумханып ырдадым, булбул кушка айланып, кыйноо салган кылыгың кызгалдактай буралып, күн кечке созум мобон күкүк болуп үн салып. Рахмат,
азыр ошол сиз айткандай бутубузга тийбей чуркап жүргөн кезибиз. Бул биздин чыгармачылык үчүн, биздин дагы бир чыгармачылыгыбыздын өсүш үчүн бир чоң ашуу, чоң бел деп эсептейм. Ошондуктан бүгүн буга чейинки кылган эмгегибизди дагы ошол алдыда дагы кандай өзүбүздүн дараметибизди көрсөтө алабыз, ошол максатта иш алып барып атабыз. Кудай буюрса даярдыгыбыз жакшы, бир аз толкундоолор бар. Концерт жакшы өтөт деген ниетте турабыз азыр. Бул ырыңыз аркылуу дагы сиз дагы да көп элдин оозун алдыңыз да, зарыкканда деп анан кандай чыгырдап калдыңыз буларды? Автор кандай баа берди? Ооба, биринчи ошол автор булурду башка бир ырчы сурап койгон экен. Башында макул болгон эмес. Анан кийин ал ырчырдабай калып, ошол ырдын автору Аскат Четиген өзү мага байланышып, байке ошол сиз өтүндүңүз эле, анан сизге берейин ырдаңыз деп мага берип калды да. Анан ошол мага буйрган ыр экен, ошол мен ырдап ошол 5-6 ай дегенде толгонуп отуруп ошондой жарыкка чыкты бул чыгарма. Анан менин ошол чыгармачылыгымда, ошол мен өнөр жолумда бир чоң секирик болду деп эсептесек болот бул ырда. Балаңыздын Кутманга окшош уулуңуз бар. Анын дагы бир чыгармачылыкта кандайдыр бир чымыны бар экенин билип көрүп жүрөбүз. Бүгүн сахнада ырдайбы? Уулум Султан ошол биздин жолубузду жолдойм, атам менен апамдын баскан жолун басам деп ошол ырдап аракет кылып, азыр ошол ыр дүйнөсүнө жаңы кичине мындай кызыгып келаткан кези. Буюрса бүгүн биринчи жолу сахнадан түшөгөн кезебиз. Анан баягы концертти берерде айтып калдыңыз, 15 жылдан бери сахнада жүрөм деп, кандай ачуу таттыга күбө болдуңуз? Көп эле ачуу таттыга күбө болдук. Бир жакшы күлкүлүү кеп бар, артисттин бир көргөнүн хан көрбөйт да, бир көргөнүн кул көрбөйт депчи. Анан ошол буга чейинки ушул күнгүгө чейинки чыгармачылык жолубузда көптөгөн кыйынчылыктарды көрдүк, көптөгөн мындай жакшы күндөрдү да көрдүк десек болот. Ошентип турмуштун оош кыйышын, ысык сугун, ачуу таттуусун татып келатып, анан ошол таразалап, акырын иргеп келет, анан ошол бүгүнкү күнгө жеттик десек болот. Саламатсыңарбы? Куш келипсиңер. Мен силерди келет деп ойлогон эмесмин. Чоң рахмат. Анан концерт ошо 1 ай калганда белгиледик. 1 ай өтө чукул убакыт болуп калды. Кичинекей мен кыйналган жокмун, а бирок баягы санаа менен кыйналдык. Кандай болуп калат, эмне болуп калат деп ар кандай ортодо кыйчалыштык учурлар чыгып калып, эми жакшы жакка чечилип кетти. Эң негизгиси азыр жакшы. Баштаган турабыз буюрса. Анан сизди билебиз да, баягы жакшы келин деген ат менен интернет желесинде аябай тарагансыз. Дагы деле жакшы келин болуп атасызбы? Азыр кайнене кайната үйдө дегендей. Ооба, жакшы келин болуп аттым. Анан 2 күн калганда өзүнчө баягы ой топтош үчүн атайын бөлүнүп кеттик. Үйдө балдарыбыз ата-энебиз менен каралашып дегендей үйдө болуп атышты. Анан негизгиси эми биз кандай десем, кайнене деген, кайната деген эме жок бизде. Өзүм апам, өзүм атамдай эле көрөм, эркелейм аларга. Мындай мен тараптан дагы ата муну мүнтүп коюңуз, апа муну тигинтип коюңуз деген сыяктуу тапшырмаларды берем. Ушу концертке жакында келатып апа деп эле апам менен бат-бат байланышып, жакшы жардамдарын беришти, колдоп буттап, дайым колдошот бизди. Өзүңүздө чыгармачылык жаатта кандай жаңылыктар бар? Өзүмдө эми аял киши болгондон кийин баягы түйшүккө, үйдүн түйшүгүнө, балдардын, анан негизи эле ошо үй тарапка көбүрөөк көңүлүм бурулуп кетти. Анан эми көөдөндөгү талант баары тынч жатпайт. Ал бир күн болбосо бир күн таш жарып чыгат деп, качан бышаар экем, качан ошо мен дагы атырылып чыгаар экем деп өзүмдү байкап жүрөм. Анан ичимден таптап бышырып жүргөн чыгармалар бар. Анан анда-санда сураган менен ырдап коймойм бар.
Эң негизгиси мындай өкүнүчүм жок, жаштыгым өтүп баратат, же болбосо мен ырдабай калдым деген өкүнүчүм жок. Азыр эми сахнада музыка жаңырап атат, сиздин жүрөгүңүздө дүпүлдөп атса керек. Анда концертке жөнөйлүк, калып калбайлы. Кулакташып, азыр башталды, жаңы башталды. Мына мен кийингенге жетишпей, бардык даярдыктар менен чуркап жүрөм. Кудай буйрса, сонун болот деп ишенем. Экинчи бөлүгүнүн башында ырчыга маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси тапшырылды. Концерттин жүрүшүндө атасын сахнага күтүүсүздөн чакырып, калемине таандык жан перимерин аткаруусун суранды. Кийин оолу Султан чыгып, Зарыканда эрин тартуулап, чыгармачылык тошоосу кесилди. Аябай сүрдөдүм, анан титиреп кичине. Кээ бир жерден үнүм жетпей. Ошо. Жактыбы сахнада ырдаган? Ооба. Эмнеси менен жакты көбүрөөк? Эми биринчи жолу сүрдөп чыгып, эми элге ырдап дегендей. Үчүнчү бөлүгүндө аккордеондун коштоосунда эл сүйгөн ырларды ырдап, жубайы менен бирге дуэт аткарды. Бұл концерт биринчи тушоо кесүү концерт болду. Себеп дегенде баягы эмени бешиктеги баланын бек болорун ким билет дегендей, бул бешиктен эле билинген экен суранчы. Элдин купулуна толду деп ойлойм. Себеп дегенде биринчи жандуу үнү менен биринчи концерт бериш ар бир эле чыгармачыл адамдын бактысына түшкөнө бербейт булчу. Жакшы болду, элге жакшы сиңди. Баягы элдин колдоосу, кол чабуусу аябай жакшы болуп атты. Биз абдан кубанычтуу болдук. Рахмат. Сизге кандай болду? Биз Суран экөөбүз 2008 жылдан бери чогуу жүрөбүз. Съемкада эркектерде чогуу тартыламыз бир кинодо. Ошондон бери эле чогуу катнашып, чогуу эметип жүрөбүз. Бирок концерт ойдогудай. Өтө жакшы деңгээлде өттү. Концерт бардык жагы ойдогудай. Мага жакты, Кудайга шүгүр. Элдерге да жакты деп ойлойм. Концертте эч мындай кемчилик жок. Бардык орду менен жакшы өттү концерт. Аябай жакты бизге. Биргеликте чыгармачылыгы менен куттуктап кеттиңиздер. Не дейсиз? Суран досум, сага калар чын ден соолук, узун өмүр, бакыт алай. Дайым ушундай элдин астында кызматыңды кылып жүрө бер. Чыгармачылыгыңа көп чыгармачылыктарды каалайбыз сага. Өмүрүң узун болсун. Мен дагы Суранга чыгармачылык ийгилик каалайм. Сукем улдун урматын, кыздын кызматын көрсүн. Эл астында ата энеге кандай кызмат кылса, элге ушундай кызмат кылышты тилектешмин. Рахмат. Сукеш досум, концерттиң зыңк. Молодец. Чыгармачылык ийгилик сага досум. Рахмат. Кудай буйрса бир чоң белди, чоң ашууну ашып алгандай болдук, жеңилдеп калдык. Элдин колдоосу, ушу биздин уярмандардын деми бизге абдан бир чоң дем болду. Албетте башында бир аз толкундоолор болду. Концертте эч кандай мен ойлойм, бирок мындай токтоп калуулар же болбосо мүчүлүштүктөр, бир оркоюп көзгө көрүнүп кала турган бир нерселер болгон жокко деп эсептейм. Ушул жалпы келген меймандар мыкты колдоп отурушту. Ар бир чыгарманын этегинде тынбай ушул алакан чаап, ушундай бир кыйкыргы өкүрүк менен жакшы дем берип отурушту. Менимче эми калган сын пикирди, калган ойду ушул келген меймандар, келген көрөрмандар айтат болуш керек. Негизден биз үчүн жакшы болду деп эсептейбиз. Агайдын ассистентинде эле болдуңуз окшойт бүгүн, анан кадимкидей мындай бир оор жүктү алгандай болсо керек сизге. Ооба, жанатан бери баягы түйшөлүп, ойлонуп толгонуп болгон жерим ооруп аткандай сезип аткам да өзүмдү. Азыр мындай бошоп калдым. Чоң Суран айткандай чоң ашууну ашып алдык.
абдан толкунданып турабыз. Ушу келген эл ыраазы болуп кетсе экен, кандай болуп калат деген бул сана аябай түйшөлүп турдук. Азыр баары кой берип жыргап турган учурубуз. Сиздердин ой боюнча концерт өзүнүн өтөөсүнө чыктыбы? Концерт өтөөсүнө чыктык десек болот. Эми башкаларга балким байкалган, балким байкалбаган, мен өзүмдүн ичимде, көкүрөгүмдө эми концерттин баштан аяк мен негизги сахнада мен өзүм болдум. Анан өзүмдүн көкүрөгүмдө болгон бир мүчүлүштүктөр, кемчиликтер бар. Аны Кудай буйрса кийинки кечеде, кийинки ырмайрамда ошол мүчүлүктөрдүн баарын жоюп, дагы мындан дагы бир чоң деңгээлде, мындан дагы бир жакшы даярдык менен концерт беребиз деп ниеттеп койдум. Буйрса бүгүнкү концерт өз мүддөсүнө жетти. Дагы да сиздерге чыгармачылык эргүүлөрдү каалайбыз. Анан эжеке буйрса аман эсен көз жарып алыңыз. Рахмат, келгениңерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан мен бир айта турган нерсем, бул концерт берип атканда адам негизи эле жашоого өмүргө тойбойт го. Аттиң бир ай дагы өмүр сүрсөмчү, же болбосо дагы бир 5 саат узагыраак берсечи деген сыяктуу биз концертти белгиленген күндөн тарта убакыт ушундай учуп кетти. Анан баштар алдында дагы сааттар учуп кетти. Кыскасы бизге убакыт жетпегендей болуп, убакыттын баркын, даамын билдик. Анан эң өзүңүздөр көргөндөй суранга берилген сыйлык күтүүсүз болду. Көзүңүзгө жаш алдыңыз ошол учурда? Мен билген жокмун ар жактан дагы эмне болуп атканын. Анан бул жакка келгенде билдим да. Ушундай жагымдуу маанайда эл дагы үйүнө таркап, чыгармачылык топ бири-бирин куттуктоо менен алек болуп жаткан учуру. Мындай керемет кечеге күбө болгон ар бириңиздерге ыраазычылык билдиребиз жана биздин каналдан алыстабаңыздар.